Урматтуу аксакалдар, менде бир аз толук койгон түшүндүрмө бар. Ушул жерде отурганыңыз бардыгыңыздар кунт коюп, жакшылап, угуп отурсаңыздар, мен бүткөндөн кийин бере турган суроолоруңузга жооп бергенге даярмын. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштери 2022 жылдын декабрь айында 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укук маселелери боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чегараны жалпы узундугу 1008 бүтүн 114 километрди түзөт. Анын ичинде 519 бүтүн 109 километри чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 488 бүтүн 124 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталып бүттү. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519 бүтүн 19 километр чегара тилкеси боюнча Тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы жөнүндө келишимге кол коюуну сунуштаган жана тиешелүү материалдарды даярдашкан. Ошол 519ду биз келишим менен өткүзүп кое берели деп алар суранып келишкен. Бирок Кыргыз тарап Кыргыз-Тажик чегарасын толугу менен такталып жазылганга чейин келишимге кол коюуга макул болгон эмес. Себеби аталган 519 километр чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр чатактар көп катталган аймактардын чегарасы такталган эмес болчу. Өзүңүздөр билесиздер, дагы бир жолу айтып коеюн, Тажикстан менен бизде 1000 километрден ашык чегара болсо, ошонун 519 километри жалаң тоолуу жерлерден, тоонун баштарынан өтөт, тоо кыркаларынан өтөт, жана ал жерлерде эч кандай талаш тартыш болгон эмес. Калган талаш тартыштын бардыгы баягы 488 километрде калган. Ошол 488 километрди биз мына тактап бүттүк. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле Тажик тарап чегараны тактоодо 24-27 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. 1924-27 жылкы карта менен гана чечебиз деп келишти булар. Эгер ошол шарттарга биз макул болсо, Кыргыз тарап ага макул болбостон 1991 жылкы карта менен чечебиз деп келдик. Эгерде биз Кыргыз тарап тажиктердин айтканына макул болсок, бул чегара мурда эле чечилмек. Бирок анда бизден булар сурап аткан 220 000 гектар жерибиз тажиктерге өтүп кетмек. 220 000 гектар деген сөз бул Лейлек районунун почти бардыгы жана Баткен районунун жарымы болуп кетмек. Ошолорго өтүп кетмек. Ошого макул болбой келишкен биздин кыргыз тарап. Биз дагы ошого макул болгон жокпуз. Ошондон чечилбей келген. 2021 жылдан тартып эки мамлекеттин өкмөттүк делегациялары чегараны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа, изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. Андан кийин, урматтуу эл журт, мен жыйынтыгын азыр окуп берем, бирок ошого жетишкенге чейинкини айтып коеюн. 2020 жылы күз айларында, октябрь айында, 6 октябрдан баштап Садан Нуркожоевичтин командасы биз бийликке келдик. 2020 жыл 6 октябрь болчу ошондо. Мына азыр 5 жылдан өтүп 6 жылга карап кетип атат. Келгенде эле Садан Нуркожоевич келгенде эле айтты, биз чегараны такташыбыз керек. Президентибиздин койгон негизги тапшырмасы болду, чегараларды тактап бүтмөйүнчө чыр чатак токтобойт. Кандай болсо да чегараны чечиш керек деп ошол чегараларды тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башына мени койгон. Ошол комиссиянын башында өзүң турасың дагы, ошол чегараны Өзбекстан, Тажикстан менен тактап бүтөсүн. Жана бүтүшүбүз керек, ошого аракет кылышыбыз керек деп. Бирок чегараны тактоо маалында билесиздер канчалаган өтө көп кыйынчылыктар болду. Өтө көп ызычуулар болду, конфликттер болду, куралдуу кагылышуулар болду, кайгылуу окуялар болду, коштогон ар түрдүү окуялар болду. Ошолордун баарыны башыбыздан өткүзүп, акыры чегараны тактап бүттүк. Бул жерде менде Тажикстан боюнча эле маалымат бар, Өзбекстан боюнча биз мурдараак тактап бүткөнбүз, ошон үчүн ал маалыматты алып келип едим. Өзбекстан боюнча биринчи Өзбекстан Республикасы менен чегараны тактап бүттүк. 2020
экинчи жылы күзүндө бүткөнбүз. Так. 23-жылы аягына чыктык. Андан кийин Тажикстан менен акыркы чегаранын чекитин мына быйыл жылдын башында койдук. Быйылкы жылдын 2025-жылдын башында чегара толук такталып бүтүп, мамлекеттер аралык чоң келишимге кол коюлуп, мындан ары эч кандай чегара жанагы талаш тартыш болбой турган болду. Эми ошол кандай шартта чечилди? 1991-жылкы карта менен чегара чечилди. Эч кандай, мына башында айтканбыз, бир дагы метр жерди биз жөн бербейбиз деп айтканбыз, бир дагы метр жерди берген жокпуз. Туура алмашуулар болду. Себеби дегенде биздин айылдар менен алардын айылдары аралашып жайгашып калган жерлер бар. Шахматный болуп кеткен жерлери бар. Ал жерден чегара сызыктарын өткүзүү такыр мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес болуп калган. Ар бир үйлөрдүн арасынан өткүзүш мүмкүн эмес болгон, бир нече үйлөрдү, кээде кээ бир айылдарды көчүрүп, алардын айылдарын алганга туура келди. Ушинтип отуруп анан кийин чегара сызыгын белгилерин койдук. Андай кылбасак болбой турган болуп калды. Анан кийин ошо чегараны чечип атканда, чегаранын кийинки муундарга ылайыктап, азыркы муундар кээ бирлери жаман көрүшү мүмкүн. Ой, мен айылымдан чыгып кеттим, айылым таштадым, ой, мен айылым калып кетти, багым калып кетти, терегим калып кетти депчи. Бирок бул кийинки муундарга ылайыктуу болуп, туура жашаган үйүңдү таштап эле чыгып кеткенден бардыгы эле эме болот. Бирок ал жерди таштап, ал айылды таштап чыккан менен биз башка айылды алып атабыз. Ал айылды таштап кеткенибиз менен бизге ал айылдын бүгүнкү күндөгү азыркы географиялык маалда биздин чегаралардан алыс жайгашкан жана жалаң жанагыдай контрабанда туура эмес иштерди кылынган айылдарды биз аларга жакын айылдарды бердик дагы, өзүбүзгө жакын, өзүбүзгө керектүү айылдарды алдык. Бирок ошол мезгилде дагы бир жолу белгилеп айтайын, урматтуу эл журт, ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Себеби ар түрдүү сөздөр ар нерсе айтыла берет. Жанагы адамды жаман көргөндөр бар, жаман көрүп деле айта беришет. Жанагы кылган ишиңди деле ушу жаман нерсеге айландырып таштасам деген аракеттүүлөр бар, аларды деле айта беришет. Бирок негизги маселени биз Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин коюп келген шартына ылайыктап чечтик. Лейлек району боюнча мамлекеттик чегара сызыгынан өтүүсүн жөнгө салууда Тажикстан Республикасынын Кайрагач участогунан, Кайрагач деген участок бар, билгендер болуш керек. Кыргыз Республикасынын пайдасына 155 гектар га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы 190 гектар жерди алдык. Жана Кайрагач деген пост бар, билесиңер, Лейлекке өтүп аткан. Ошонун жогору жагы, ошол посту кошуп, ошол жерде суулуу жер бар. Мына бул деген Кайрагач деген 155 гектар суулуу жер. Мына пост мына агарык. Пост мына жерде болчу, по-моему. Я, мына мына жерде болчу пост. Мына ушул посттор бар эле, ушунун жогору жагындагы мына агарыктын жанында ушул жерлерди 155 гектар жерди биз алдык. Анан могул жерде булардын анклавы калып кеткен. 36 гектар жер. Буну дагы биз алдык. Ошондо 190 гектар жерди алдык бул жерден биз. Жана анын ордуна берген жерлерибиз, урматтуу туугандар. Биз негизинен алганда баягы бир жерден алдык да, 155 гектар суулуу жерди алдык. Анын ордуна биз берген жерлерди карап коюңуздар. Ордуна Кыргыз Республикасынын Сада айылынан 21 гектар бердик. Сада деген айыл бар эле, каналдын аркы бетинде, мына. Сада деген айыл бар эле. 21 гектарын бердик. Раззаков участогунан 23,5 гектар бердик. Селкенден 4 гектар бердик. Майтыдан 7 гектар бердик. Пролетарсктан 12,5 гектар. Пролетарск, мына, када Пролетарск, каякта бу? Тажикстан территориясында, мына жерде. Ушул жерде Пролетар деген жерде биздин мурдагы Кыргыз сельхозхимиянын базасы болгон экен. 1991-жылга чейин. Кийин эгемендикти алгандан кийин ал жер ошо маалда приватизация болгон экен, Раматылык Баяман приватизация кылган экен биринчи. Анан ал ошол жерден бирөөгө саткан экен. Ал дагы бирөөгө сатып туруп, ошентип отуруп акыры тажиктердин колуна өтүп кеткен экен да.
ушул жерге дагы компенсацияны алдык. Пролетардын 12 гектар жерине дагы компенсацияны алдык. Пролетарскийден 12,5 гектарды бердик. Улак жайдан 15 гектар жерди бердик. Агарыктан 7 гектар жерди бердик. Участоктардын жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак. Ошентип 90 га булар топтолду. Ошо 7 гектар, 5 гектар, 15 гектар кылып отуруп 90 гектар жерди бердик буларга. Жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар жерди бердик. Бардыгы болуп 155 гектар болду. Жана Тажик Республикасынын Кайрагач 35 га анклавынын ордуна Майды участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га болду. Мына 190ду алдык, 190ду бердик. Ар жерден ула отуруп 190 гектарды алдык булардан, 190ду бердик. Бизге керек эмес. Баягы чын айтканда Кулундун ылдый жагында канал бар, чоң канал бар. Каналдын аркы жагындагы ошо Майтынын жери, жанагы Сада деген айылдарыбыз кичине эле конфликт болсо алар жакын да. Келип эле ошо үйлөрдү талкалап ошол жерде алып кете бериш. Ал жерде биздин элдер эле жашабай калган. Анча-мынча 5-6 эле адам калып алсак, баарын таштап чыгып кетишкен. Бирок биздин жерлерибиз ошолорду алмаштырдык. Эми 1991-жылдагы эми дальше кеттик ошол Лелек району боюнча эле. 91-жылдагы чек ара сызыгы Худжант Арка Канибадам автожолунун тең ортосуна өткөндүгүнө байланыштуу Тажик тараптын сунушу менен бул автожол толугу менен жана Достук Жайма базары 3 гектар жер кошуна тарапка калтырылып жазылды. Бул калтырылып жазылган жерлердин жалпы аянты 12 гектар жерди түздү. То есть биз тажиктерге баягы жолдун жарымын, анан Достук Жайма базарын бердик. Ошол 12 гектар болду. 12 гектар жерди бердик. Анын ордуна тажик тараптан 2 эсе көп жер аянтын алдык. Башкача айтканда Лаккон участогунан 25 гектар га жер сугат жерин кыргыз тараптын пайдасына алынды. Эмне үчүн? Эмне үчүн алар бизден 12-ни эле алып туруп, бизге 25 берип калды? Суулуу жерден. Себеби туугандар, биз ал жерге талап койдук. Биздин Достук 3 гектар жерибиз бул коммерциялык жер. Бул жерде базар, бул жөнөкөй эле жер эмес деп ал талапты койдук. Андан сырткары жолдун жарымы биздики. Эгерде жолдун жарымын бербей турган болсок, булар жаңы жол салыш керек болуп калат. То есть расходтору көп болот. Дальше идем. Мындан сырткары ошол эле Карабак Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинде 130 гасын Карабактан алдык, Лаккондон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан алдык. Алынган жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. То есть 200'ü бердик, 200'ды алдык. Себеби булар мына 130 булар жанагы жолду сурашты да, жол буларга баягы 200 бардыгыбыз бири-бирибизге суранып атабыз. 200 гектар жерди берсеңер, биз түз өтүп калат элек. Айланып өтпөстөн дегенден макул силерге удобный болсун деп, буларга 200 гектарды суулуу жерден бердик, жана 200 гектар жерди суулуу жерден алдык. Белгилеп кетсек, мамлекеттик чек ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдалануу ыңгайлаштыруу максатында жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Тактап айтканда дагы бир жолу, эми тактап ушуну азыркы айтканда тактап коеюн. Кайрагач участкасында чек ара сызыгы Селкан каналы менен белгиленди. Мына Селкан каналы менен белгиленди. Селкандын арагындагы биз жерлерди баарына бердик дагы буларга баягы 150 гектардын ордуна. То есть чек ара эми мына Селкан менен болуп калды. То есть канал менен болуп калды. Мурдагыдай жанагыдай каналдын аркы бетинде, берки бетинде болбой, бир тараптуу болуп калды. Кайрагач анклавы жоюлду. Баягы булардын Кайрагач деген анклавы бар, аны бизге арап калдык. Карабак Лаккон участогуна автожол тажик тарапка калтырылып жазылды. Мына баягы жолду сурашкан булар. Ошо жолду тажик тарапка калтырдык. Эми экинчи бир чоң участок бул эми Головной суу бөлүштүрүүчү курулмасынын Ак суу Исфара дарыясынын нугунда жайгашкан плотинасынын 3 суу дарбазасынын затвор деп коет.
тең жарымынан, башкача айтканда Дарыянын нугу менен мамлекеттик чегара сызыгын өтүүсү белгилендигине байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөнкү участоктор жазылды. Урматтуу эл журт, ушул жерде мен жакшыраак түшүндүрмө бере кетейин. Мына головной. Ушул головнойдо талаш болуп, тытыш болуп, канчалаган адамдар каза болду ушул жерде. Ушул жерде постоянно тажиктер талашып келет. Бул биздин жер, бизге бересиңер, головнойду биз башкарабыз деп. Биз бербей келебиз. Жок, бул биздики деп. Чын-чынына келгенде документтүү карап чыкканда, документальный бул жер биздики болгон. Биздин жер, головнойду биз курганбыз, акча бизден кеткен, бүт бардыгын биз карап турганбыз бул жерде. Бирок акыркы маалдарда булар жылып отуруп, головнойдун түбүнө кирип келишкен. Эми бизде ошондо 3 эле затвор калган. Ар бир затвор где-то 1 метрден, 1,5 метрден болсо керек. 1,5 метрден ошо каналдын эмесинде 3 затвор калган. Ошол затвордун 1,5 метрин, то есть жарымын. Ошондо 1,5 метрден болсо, 4,5 метр болсо, 2 метр 25 сантиметр да. Жарымын 2 метр. 2 метр жер, ушуну талашып атабыз. Муну талаш үчүн бир жарым жыл жүрдүк окшойт. 2 метр жерди бересиңер деп бизден талашты. Биз бербей турдук булар, ызычуу болдук. Буга чейин мына Ак Суу дарыясын көрсөтүңчү, Ак Суу дарыясын чечилгенин. Ортосунан бөлүп ортосунан чечип келдик. Ак Сууну. Ооба, ошо ортосунан чечип келдик. Муну ортосунан чечилип келди, ортосунан. Головной келип туруп калдык. Буягы да ортосунан кетти. Мына головнойдо туруп калдык. Кантип чечебиз деп чече албай. Андан кийин буларга биз шарт койдук. Макул, ошол 2 метр 20 сантиметр жерди берейли. Бирок бул жер баары бир деле суунун регулировкасы межправительственный соглашение менен болот. Муну кыргыздар өзүнчө, тажиктер өзүнчө управлять эте албайт. Ушул жерден бизге мына канал кеткен, билесиңер, мына канал баягы эмеге Төрткүл дарыясына кеткен каналыбыз. Так, бул жерден биз сууну Төрткүлгө бөлүп алабыз, калган суу буларга мына болот экен. Мына Төрткүлгө кеткен суу мына кетет, калган сууну булар өздөрү пайдаланат. Так, ошол жерден суу бөлүнөт да, Төрткүл баягы суу сактагычынан. Мына ошол жерде булар менен бир 6 айдан ашык талаш тартыш, уруш талаш болуп отуруп, акыры биз шарт койдук. Макул. Бул нерсе көп президенттердин деңгээлине чыкты. Президенттерибиз дагы эме кылды. Ушуну кандай кылабыз? Берип эле койсок болбойбу? Бербей койсок болбойбу? Бербей койсок чегара чечилбейт. Ушу бойдон отура беребиз, талаш тартышып. Берип койсок, полностью берип кое албайбыз жөнөн-жөн. Акыры биз шарт койдук. Макул, ал жерди берейли, бирок бизге 1000 гектар жер бересин депчи. 1000 гектар жер бересин. Так, 2,5 метр жерге, бул 2,5 1 соток эмес, даже жарым сотокта чыкпаса керек. Ошол жерге 1000 гектар жер бересин деп талап койсок, булар ыйлап беришти. Кандай бул? Бизде и так жер жетпейт. Силер 1000 гектар жер сурап атасыңар. Бир азыраак сурабайсыңар, макул анча-мынча жерди биз дагы берейли. Бирок 1000 гектар көп деп туруп алышты. Жок деп талашып, тартышып отуруп, акыры 750 гектарга макул болдук. Бири-бирибизге макул кылдык. 1000 эмес, 750 гектар. Кайсыл жерлерди биз ушул головной үчүн алдык? Угуп туруңуздар. Унжубулак участкасын алдык. Мына бул жердеги Карамыктын жогору ылдыйындагы посттун ар жагындагы Унжубулак баягы көпүрөнү билесиңер, көпүрөлөр менен өткөн жердеги жайлоо Унжубулактан 500 гектар жерди алдык. Булардан 500 гектар жерди алдык, өзүбүзгө өттү. Анан Кароол дөң участогунан, бул Лейлек районунун баягы сүлүктүнүн үстү жагынан булар карап турат, ошо жолдун боюндан. Ошонун 100 гектар жерди алып, аларды кыйла артка жылдырдык жолдун үстүнөн. Жана Катта Туз участогунан 150 гектар алдык. Нефти чыккан жерден. Ошентип отуруп 750 гектар жерди биз ушул участок үчүн алдык. Так, мына Катта Тузду көрсөтүп атат 150 гектарды. Ушинтип отуруп головной үчүн 750 гектар жер алдык. Головной мурдагы эле калыбында, мурдагы эле өзү мамлекеттер аралык келишимдин негизинде иштейт. Ал жерде берсең дагы, бербесең дагы, сактап отурсаң дагы баары бир межправительственный соглашение менен гана иштейт. Башка иштей турган эмес мүмкүнчүлүгү жок. Бир тарап өзүнө бөлүп кете албайт. Бир тарап өзүнө буруп кете албайт. Бул жер бизде турган маалда деле головнойду эч качан биз өзүбүзгө буруп кете алган эмеспиз. Ушунча жылдан бери.
Себеbi шарт ушундай. Биз коңшуларды суусуз калтыра албайбыз. Жарымын биз апрелге чейин бекен, кайсыл айга чейин сууну биз алабыз, көпчүлүк бөлүгүн. Андан кийин буларга беребиз. Биз 4 күндү толтуруп алгандан кийин буларга беребиз. Ушундай өзү, шарт өзү ушундай. Мына ошентип Головнойдун 2 метр жерин 750 гектар жерге алдык. Так, Баткен 3-чү эми. Баткен облусу, Баткен району өтөйлү эми. Головнойдо Баткен районунда, бирок Баткен районунун жерлери боюнча. Баткен облусунун Баткен району менен Сагдия облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес чересополосный шахматный деп коет. Жерлерди өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылы тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 га жер, Мазейиттин жери 8,13 га, Көктерек айылы 17,5 га, Таштумшук айылы 20 га, 20,11 га, жана Дача участогундагы 5 га жер үлүштөрү жалпы аянты 141,9 га жер Тажик Республикасына калтырылып жазылды. То есть почти 10 сотыгын кошкондо 142 гектар жерди биз буларга бердик, айылдар менен кошо. Кайсы айылдар экенин мен айтып өттүм. Бул жерде Достук айылы, эң жакынкы Достук айылына айыл 25-30 километр турат. Эң чекеде Достук айылы. Достук айылын көрсөтүп коюңузчу. Достук айылы бул ушул границада турат булардан. Ушу Достук айылына жетиш үчүн биз жанагы мына жол менен келебиз, атайы даже жол дагы салдык. Асфальттап жол дагы салдык. Бирок баары бир деле бул проблема чечилбейт экен. Достук айылы өтө алыста турат бизден, чек арабыздан алыста турат. Бул Достук айылын берип туруп границаны биз өзүбүздөн кылып жаап алганыбыз себеби мына бул жерлерге эми зым тартылат дагы биз бул айыл үчүн кыжалат болбойбуз. Бул айыл үчүн чуркабайбыз. Бул айылды биз башка жака көчүрүп кеттик, бирок бул айылдын ордуна биз башка жерден алдык. Бизге ушундай удобный болот. Кийинки муундарга удобный болот. Булчу. Анын ордуна 142 гектар жердин ордуна Исфара районунун Саманион айылын алдык. 118,5 гектар, 18,14 гектар. Кайерде сиз Саманион? Ооба, мына Саманион айыл. Мына. Ушул айылды алдык толук бойдон. Канча гектар? 18,14 га. Дахма участогун алдык. 3,11 га. Ходжайлоо айылынын bir бөлүгүн алдык. 21,5 гектар. Гавсувар участогунан алдык 2,17 гектар. 2,17 гектар да. Миңбулак участогунан алдык 42 гектар бакты алдык. Миңбулак участогунан. Жана Лаккол участогунун bir бөлүгү 55 гектар га алдык. Жалпысынан 142,17 га жер Кыргыз Республикасы калтырылып жазылды. Андан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация деп 30 га суулуу жер Тажик тараптын Лаккол участогунан дагы кошумча алдык. Себеби биз буларга айттык, биздин үйлөрүбүз жаңы Достукта. Достукта үйлөрүбүз жаңы, ал үйлөрүбүзгө бизге компенсация бересиңер деп биз эч нерсеси тийбейбиз, сындырбайбыз, эч нерсеси талкалабайбыз, бирок компенсация бересиңер деп Лаккон участогунан 30 га суулуу жерин алдык. Варух анклавында Тажик тарап 1991 жылга карата 19.000 гектарга чоңоюп кеткен Варух. Урматтуу туугандар, 1991 жылдары ошого чейин Варухту 12.000 деп жүргөнбүз бизчи. 12.000 гектар жер деп. Бирок булар 19.000ге чейин чоңойтуп берди ушу 30 жылдын ичинде. Ар жылы аягын кошуп алып, биягын кошуп алып, тиги жайлоону кошуп алып, бул жайлоону кошуп алып отуруп, чоңойтуп жиберишти. Варух өзүнчө эле бир чоң жер болуп кетти. 19.000 гектар болуп кетти. Биз муну 19.000ди 12.000ге түшүргөнгө аракет кылдык. Биз айттык 12.000 болчу биздин божомолубузда деп. Бирок божомол документ эле жок экен. Божомол ошондой болуп атат да. 12.000ге чейин түшүргөнгө аракет кылдык. Бирок булар менен талашып, тартышып, тытышып отуруп 12ге түшүрө алган жокпуз. 14.500ге келип токтодук. 14.500 деп түзгөндүгүн аныктадык. Андан сырткары Варух анклавынын айланасынан Тажик тарапка булар айтты, эми биздер жерибизди кыскарттыңар деди. Макул деди. 14.500ге кыскарттыңар. 4,5 миңден ашык жерибизди алып койдуңар
деп биздин жер деп атат да. Биз айтабыз, жок силердики эмес, бул биздики эле, силер көбөйтүп алгансыңар. Так. Эми биз мал бага турган жерибиз жок. Малдарды бага турган жерибиз жок. Каяка мал багабыз? Мына жайлоолорду бүт алып койдуңар. Баарын тартып алдыңар. Эмне кылабыз деп биз менен макулдашып калышты. Биз айттык, биз силерге жер беришибиз мүмкүн. Ушул анклавдын, то есть Варух анклавынын тегерегинен жер беришибиз мүмкүн, бирок ал жерди бизге башка жерден бересиңер. Себеби ал Варухтун тегерегиндеги жерде мына жерлерди, мына жерлерди биз колдонбойт деле экенбиз, ал жака чыга албайт экенбиз. Ал жакты айланып чыкпайт деле экенбиз. Бирок жерди биз алып койдук. Анан булар айтты, анда деди бизге деди 5000 гектар жер бересиңер деди. Варухтун тегерегинен 5000 гектар жер бергиле, биз силерге 5000 гектарды башка жактан беребиз деп. Биз айттык, жок, болбойт. 5000 гектар эмес, биз силерге болгону 1000 гектар беребиз. Варухтун тегерегинен 1000 гектар беребиз, бизге ошол 1000 гектарды башка жерден бересиңер деп. Акыры талашып тартышып отуруп ошого макул болушту. Биз аларга 1000 гектар бердик. Ошону менен алардын бүткүл жери, Варухтун территориясы 15500 болуп калды. Эми 1000 гектар жерди биз мынабул Чоңалайдан алдык. Булардан. Чоңалайдан алдык. Анын ордуна, ошо 1000 гектардын ордуна, анклавда берген жердин ордуна, Чоңалай районунун Унжубулак, Карагансай участогунан тажик тараптан 1000 гектар жер алынды. Бул мына ушул жер кеңейди. Билесиңер, мына вагонду коюп, ошол жер биздики деп алып алышкан. Мына ошол жерден мындай азыр ушу күнбатыш тарап кетип атканда көрсөтүп атасызбы? Мына жерлер, мына 670 жана 330. Кетип атканда күнбатыш тарап кетип атканда оң тарапта. Оң тарапта, Ооба, ошол жерлер, мына. 330 гектар Унжубулак. 670 гектар Карагансай. Бирок Унжубулактагы жанагы эмечи 500 гектар жерчи. Мына жерде, Аладельный, туурабы? Аладельный. Ошондо 1,5 гектар жер алынды да. Ушул жерлерденчи. Ошондо 1000 гектар жанагы эме үчүн, Варухтун жери үчүн, Варухка 1000 гектар берген алмашкан жерибиз үчүн. И Головнойдогу 500 гектар жер үчүн. Головнойду берген үчүн 500 гектар жер. Ошентип Чоңалай районуна ушул жерден жайлоо тияк-бияктарыбыздан 1,5 гектар жер алдык. Мына элге бул билиш керек да. Анан көпчүлүк азыр түшүнбөй эле ал каерде, бул каерде деп сурап атасыңар. Түшүнүп атам мен. Жакында мен ойлойм, жазга келип калабыз го. Келип бүтүндөй мына эмеге чегарага эме коюп кетебиз. Зым тартабыз. Мына ошондо ясный болот. Ошондо окончательно ясный болот. Азыр ар ким ой алар ынтип айтып койду, алдык деп койду, ой мынтип койду деп да сөз чыгаргандар бар экен. Адамдардын арасындачы өздөрү колунан бир нерсе келбейт дагы, ар түрдүү сөз чыгарышат, адам жанын чыгарып. Так. Ошол жерге биз жакында зым тарта баштайбыз. Демаркациялоо иштери деп коет. Азыр мына эмени бүтүп атабыз, Лейлек менен Баткенди Кудай кааласа бүтөбүз жакында. Бүтүп бул жак өтөбүз. Келип анан ошондо тартабыз бул жерлерди. Ошондо мындай көз көрүнө болот да. Азыр эми картадан эле көрүп атасыздар. Эми 4-үнчү дагы бир чоң жер бар. Тараптардын макулдашуусу негизинде эки тарап макулдук кылдык, көп сүйлөштүк бул боюнча. 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача, Капчыгай, Ходжалоо, Варух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Миңөрүк, Самаркандек, Ариона, Шүристон бейтарап нейтральный статустагы автожолдорун куруу жана пайдалануу. Ошондой эле Ош Разаков жана Исфара Варух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253,174 метр бейтарап статуска пайдалануу боюнча мамлекеттер аралык келишим түзүлдү. Бул эмне? Муну мен жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Биз буларга Варухка кириш үчүн Варух Ходжалоо жолун бердик. 3425 метр жана туурасы 40 метр түзгөн. Булар бизге Миңөрүк, Самаркандек жолун берди. Кудда эле ошондой 3241 метр, 40 метр туурасы менен. То есть биз буларга доступ кылып бердик, булар бизге Самаркандекке доступ кылып берди.
То есть баягы Баткенден кетип атканда 4 көчө менен Самаркандыга айланып өтөт элек го. Эми баягы Миңөрүктөн түз түшө калып, Миңөрүктөн өтүп кетебиз Самаркандыга. То есть ошо biz дополнительно алдык баягы 4 көчөнү. 4 көчөнү дагы нейтральный кылдык. То есть бул ошо 3 жол тең нейтральный болуп калды. Булардан 2 жолду алдык biz. Буларга 1 жол бердик. Biz буларга Ворух, Ходжалоону бердик. Булардан biz 4 көчөнү алдык, нейтральный кылып. Жана Миңөрүк Самаркандекти алдык. Мына Миңөрүк айылынан сразу эле Самаркандекке өтүп кете турган жерди алдык. Бул жер полусушулардыкы болчу. То есть анан сырткары эми мындан кийин, мындан бияка жанагы бизде мурда айтып келишти эле го. Биздин Лейлек районубуз эмеде анклавда калат, тияк биякта. Эми эч качан анклавда калбайт. Эки жерден берки эмени кошкондо жанагы Аксайда перевал кайсы? Рават. Аксайдагы Рават перевалын кошкондо 3 жерден жолубуз бар уже. Так. Булардын бардыгы мыйзамдын чегинде такталып бүттү. Азыр ушул жолдор курулуп атат. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына транспорттук каттамдар үчүн шарттар жакшырат. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандек автожолуна ишке берилгенден кийин Баткен Разаков багыты боюнча каттамдын узундугу кыскарып, жарандарга эл аралык келишим негизинде токчколдуксуз каттоо мүмкүнчүлүгү жаралат. Ошол эле учурда 4 көчө жолун да пайдалана беребиз. Урматтуу угандар, мен бул жерде бир маселе бар. Ушуну айтып кетпесем болбойт. Себеби силерге бир жолу келип айтам, дагы бир жолу келип чек ара боюнча түшүндүрбөйм. Бул жерде 4 көчө боюнча өтө чоң мамлекеттер аралык чоң кыжалатчылык болду. Себеби 4 көчөнү ушуга чейин, бизге чейин берип жиберишкен. Ачык айтайын. Бул тажиктердин жери. Тажиктердин жерини биз арендага алдык деп келишим түзүп, ошо Мадумаров кол коюп берип жүргөн. Бирок мен келгенден кийин, Госкомиссиянын төрагасы болгондон кийин, алар ошо договорду көтөрүп келди мага. Мына, бул жер биздики. 4 көчө биздики. Биз силерге арендага эле бергенбиз. Керек болсо любой момент кайра алып коебуз депчи. Же болсо аренда бүткөндөн кийин 4 көчөнү алабыз деп ушинтип келишти мага, кагазын көтөрүп алып. Ошондо мен айткам, бул кагазыңарды мен признавать этпеймин. Эмне үчүн? Себеби дегенде 4 көчө Тажикстан ичинде жайгашкан жок. Биздин чек арада жайгашып атат. Чек ара такталмайынча, бул көчө сеникиби, меникиби болбойт. Бири-бирине арендага бериш, бири-бирине признавать эткен болбойт. Десем, жок, мына кол койгон, бизна признавать эткен, силердики де признавать. Ал признавать эткени туура эмес признавать эткен. Себеби признавать этиш үчүн монтип признавать этиш керек. Мыйзамдын чегинде тактап, сеники, меники деп признавать этиш керек. Анан жөн эле кол коюп эле бул сеники, бирок биз арендага алып иштетип турайлы деп айткан бул туура эмес. Андай болушу мүмкүн эмес. То есть чек ара тилкелериндеги ар бир участок келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Арендага берилиштин негизинде аныкталбайт. Келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Ошондуктан мунуңарды биз признавать этпейбиз деп чыктык, бирок булар документ көтөрүп чыкты. Мына 4 көчө биздики деп. Биз айттык, жок, 4 көчө силердики эмес. 4 көчөнү пайдалансак ортодо пайдаланабыз. Пайдаланбасак анда силердики деп биз эч качан признавать этпейбиз. Ушунун негизинде ачык эле айтайын, анча-мынча кагылышуулар да болду. Анча-мынча балдардын, чын айтыш керек, баатыр балдарыбыздын кандары да төгүлдү. Ошол мурдагы бийликтин туура эмес кол коюп койгон негизинде. Муну айтсаң эле чычалашат. Ой, андай эмес, мындай эле. Ошонун ичинде жүрүп мына тактаган адам катары мен силерге ачык айтып берейин. Ошентип кол коюп коюшуп, ошо маалда 4 көчө силердики, биз арендага алабыз. 30 жылга, канча жылга? 49 жылга арендага алабыз. Деп кол коюп Мадумаровдун колу менен өткүзүп берип коюшкан. Ошону жок, андай эмес. 4 көчө силердики эмес. Бул кол койгонуңарды биз признавать этпейбиз деп талашып тартышып жүрүп 2 жыл салгылаштык, чын айтайын. 2 жыл талашып тартышып жүрүп, акыры 4 көчөнү кыргызча деп коет эле. Баягы бейтарап, нейтральный кылдык. Орусча айтканда
орысчаны бардығы жақсы түсінеміз ғой. Нейтральный статус бердік ал жергеч. Алардықы да емес, биздики да емес. Ортада пайдаланабыз. 253 метр жерде 253 жана 100дөн 74 сантиметр дагы бар. 253 метр 74 сантиметр жерди ортада пайдаланабыз деп мамлекеттик келишимге кол койдук. Мына бул башка иш. Эми ал жерде тажиктер биздики дей албайт. Биз дагы биздики дей албайбыз. Ал ортодогу жер. Алар да пайдалана берет, биз да пайдалана беребиз. Ошо 253 метр 74 сантиметрден чыккандан кийин чегара башталат. Биздики сеники болупчу. Мына ушул жер өтө биз үчүн оорго турду, чынында. Өтө оорго турду. Но бирок бул жерди биз чечтик. Акыры чечип алдык. Ал жерде баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Аксайдагы, Исвара, булар биз Аксай дейбиз да. Аксу дейбиз. Биз Аксу дейбиз, булар Исвара дейт. Так, ишо Исвара дарыясына өткөн көпүрө бар эле, аны кыргыздар салган. Ал жер дагы биздики деп туруп алышпады. Мына өлчөгөнүбүздө бул көпүрө биздики болот деп. Акыры көпүрөнү жок деп акыры ортосунан кесебиз деп калды. Көпүрөнүн жарымы силердики болот, жарымы биздики болот. Көпүрө болгону бир 15 метрби, канча метр? 15 метрдей көпүрө. 7,5 метри силердики, 7,5 метри биздики болот. Жок, болбойт. 15 метрден биздики болот. Көпүрө кыргыздыкы. Бул стратегический көпүрө. Муну бербейбиз деп талашып, тартышып, ызы-чуу кылып отуруп, акыры көпүрөнү толук бойдон өзүбүзгө алдык. Көпүрөнү алганда ошондо 270 метр деп жүрбөдү, билесиңерби? Узундугу баягы 4 көчөнүн узундугу 270 метр деп жүргөнү. Көпүрөнү өзүбүзгө алгандан кийин 253 метр калды да. 253 метр 74 сантиметр калды. Ошентип көпүрө да бизде калды ал, вечный болуп, 4 көчө нейтральный болуп калды. Имейте в виду. Нейтральный. Эки мамлекеттен пайдалана берет. Андан сырткары биз ушул жерде эле бир шарт коюп кеттик. Билесиздер, Кулунду Максат деген жолу бар. Баягы сайдын ичи менен өтө турган. Так, ошол Лейлек районунда. Ким баргандар болсо билесиңер. Кулунду Максат деген жол бар. Сайдын ичи менен өтөт. Ал сайдын ичинде буларга карап калган. Биз шарт койдук. Ошол жерди дагы биз мамлекеттик келишимге киргизебиз депчи. Мамлекеттик келишимге киргизебиз. Мамлекеттик келишим негизинде жолду көрсөтпөдүңөрбү? Мамлекет келишимдин негизинде ал жер кыргыз тарап тоскоолдуксуз жана бессрочный деп коет. Деп коет кыргызча. Мөөнөтсүз пайдаланат деп туруп мамлекеттик келишимге киргиздик ал жерди. Ал жолду дагы. То есть ал жолду мамлекеттик келишимдин негизинде кыргыз тарап мөөнөтсүз жана тоскоолдуксуз пайдаланат деп туруп жаздырып киргиздик. То есть муну эми мыйзам чегинде кабыл алынды. Бул бузула турган болсо, анда мамлекет чек арасы бузулду деген чоң жаңжал чыгат. Мына муну дагы ошол киргизип алдык да, ушулардын негизинде. Эми бүттү. Эми ушунун бардыгы 25-жылдын 19-мартында ратификациядан өттү. Ратификация деген баягы жогорку кеңештин макулдугун алды, бардыгы бүттү. 31-мартында Худжен шаарына кол коюлду. Эми башкача айтканда чек ара боюнча келишим толук мыйзамдуу күчүнө кирди. Болду. Чек ара бүттү Тажикстан менен. Эми жаңжал жок. Кудай кааласа. Бардыгы такталып бүттү. Кайсыл жер кимдики, мурда булар меники, бул дөбө меники, бул дөбө сеники деп уруш талаш боло берчү эле. Мындан ары эч кандай уруш талаш жок. Мындан ары бардык тарап билет. Кайсыл метр жер кимдики экенин, сантиметрине чейин өлчөп койдук жерлерди. Эми урматтуу туугандар, демаркациялоо иштери жүрүп атат. Ал боюнча дагы аз төмөндө айтып кетемин. Эми урматтуу туугандар, Чоңолай районунда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын аныктоо боюнча иштерине дагы бир жолу кененирээк токтолуп кетейин. Силерди кызыктырган, силердин айылыңарды, районду кызыктырган жерге дагы бир кененирээк токтолуп кетейин. Ош облусунун Чоңолай району Тажикстан Республикасы менен болгон мамлекеттик чек аранын узундугу 218 километр түзөт. То есть Чоңолайдын территориясында 218 километр түзөт экен. Анын ичинен төмөнкү участоктор эң көйгөйлүү болуп эсептелген. Чоңолай районунун Алтын Мазар участогунан тажик тарап
250 га жер аянтын бизге бересиңер деп суранып келген. Суранган, кээде айтып келген биздин жерибиз деп келишкен ар дайым. Бирок кыргыз тарап ал участоктардын баалуулугун эске алып, алмашпай койдук да биз. Жок, Алтын Мазарды биз алмашпайбыз эч жерге. Булар айтты, Алтын Мазарды бизге бергиле, биз силерге жер берейли деп да көрүштү. Биз айттык, жок, алмашпайбыз. Алтын Мазар бизде калыш керек. Натыйжада Алтын Мазар участогу толугу менен кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Муну мен официалдуу түрдө айтып коеюн, Алтын Мазар биздин колубузда калды. Быйыл жазында бир кечирип коесуздар, биздин мамлекетте баягы өзүнүн жеке амбициясын, саясатын, мамлекетти ойлобостон саясатын ойлогон адамдар ушундай көйүп кетти да. Жазында бирөө айтып чыкты, ой, мына мен Алтын Мазарга барып келдим деп видеолорду тартып алган. Алтын Мазар толук бойдон Тажикстанга өтүп кетиптир, Ташиев Алтын Мазарды сатып берди деп. А мен ошол маалда Алтын Мазар үчүн чабышып жүрөмүн, тытышып жүрөмүн. Ошентип жүрүп Алтын Мазарды өзүбүзгө алып калдык. А булар болсо так, мына мен көрүп келдим, мына мен билип келдим. Ташиев Алтын Мазарды сатып берди тажиктерге деп жанын жеп атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн көп эле баягыдай айткан адамдарга ишене бербеш керек да. Документтерге гана ишениш керек. Мына документтерге гана ишениш керек. Жасалган, кол коюлган, кылынган иштерге гана ишениш керек. Оозу менен орок олуп, президентибиз айтмакчы, тили менен Москванын көчөсүн шыпырып жүргөндөр бардыгы ушинтип элдин арасына жанагы жалган маалыматтар таратышып, ызы чуу кылышат. Ушуну мен баса белгилеп айтып коеюн. Алтын Мазар Кудай кааласа бизде калды. Буга чейин айтылгандай, Баткен районунун головной суу бөлүштүргүч курулмасынын Ак суу дарыясынын нугунда жайгашкан 3 суу дарбазасынын тең жарымынан чек ара сызыгы жазылганлыгына байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөк участоктор алынды. Унжу булак 500 гектар, Кароолдуң 100 гектар, Катта Туз 150 гектар, жалпы 750 гектар жер алынды. Жана муну айтып өттүм, дагы бир жолу айтып коеюн. Варух анклавынын муну жазып коюштур, ушуну 1000 гектар жерди жайыт жер аянтын биз аларга бердик. Бирок Караган сайдан 1000 гектар жерди алдык. Алмаштырдык. Мына маалымат иретинде дагы айтып кетейин. 91-жылкы картографиялык материалдардын негизинде Кызыл суу дарыясында жайгашкан көпүрө тажик тарапка таандык болуп белгиленип турган Унжу булактагы. Так. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Унжу булак участогу менен биргеле Кызыл суу дарыясындагы көпүрө да кыргыз тарапка калды. Ошондон силерге бери жака көпүрө куруп бербей койдум мен. Билесиңер, бери жака көпүрө куруп берем дедим эле, анан кийин бул көпүрөнү алгандан кийин коем, ушу бир эле көпүрө менен өтүп турушсун деп туруп калдык. Бир көпүрөнү дагы, может быть, келечекте куруп берербиз. Ал дагы керек деп. Кийин мага бирөө айтырышты ушул жерде адамдарчы, ай, бир көпүрө деле керек, ошону деле салып кое бергиле депчи. Анан бул жактарды бүтүрүп алайлы, бир аз жумуштарды бүтүрүп алып, анда салып беребиз. Макулбу? Унжу булактагы көпүрө бизге өттү, Кудай кааласа. Толук бойдон пайдалана берсеңер болот. Эми демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Бул Баткен жана Лейлек райондорунда. Уже 120га барып калды окшойт. Тынымсыз иштеп атабыз, күнү түн иштеп атабыз. Зымдарды, баягы зым торлордун бардыгын өзүбүз чыгарып атабыз. Мурда Өзбекстандан сатып келип, Россиядан сатып келип, дагы башкалардан сатып келчү эле. Жок, андай эмес. Өткөндө Өзбекстандан бир партиясы сатып келген экен. Кара Сатимов, генерал Сатимов каякта турат? Заставада. Заставада. Ошо генерал Сатимовдун артынан сатылып келген экен. Кайра ошо зымга өзүн отургузуп алып кууганмын, бар Өзбекстанга өткүзүп кел депчи. Бизде гана кылынат. Бизде азыр түрмөлөрдө полностью ушул зым торлорду эме кылып атышат, жасап атышат. Бүт түрмөлөрдө ошолорду жасап, ошолорду иш менен камсыз кылдык. Так, өзүбүздүн зым торлору менен тартып атабыз. 114 гектарын тарттык, дагы эмдиги жылы бүтөбүз деген ойдобуз. Эми баягы айтып атышпайбы, бизден көп айыл өтүп кетти деп, баягы ар ким ушундай бир акмактары бар, калп нерселер сүйлөгөндөр. Ошол боюнча да бир статистиканы айтып коеюн. Тажикстан Республикасы Исфара районунун Чорку жааматына караштуу Саманьон, Кожалоо айылдарынан жана Орто Боз участкасынан жалпы 198 турак үй, 84 бош жер тилкеси,
12 социалдык объект Лаккон участогында жайгашкан Лаккон чегара заставасы өткөрүлүп алынды. Биз бергенибиз Баткен районунун Карабак айыл аймагынын Достук жана Дөбө айылдарынын, Ак Татыр айыл аймагынын Таштумшук айылынын жана Көктерек Мазейиттин жер участоктарынан, Самаркандек айыл аймагынын Теске участогунан жалпы 181 турак жай өткүзүп бердик. 133 бош жер тилкесин бердик жана 8 социалдык имарат бердик. Ушуларды биз Тажикстанга өткүзүп бердик. То есть мондай караганда теңме-тең эле болуп тур да. Булар бизге 198 үй бериптир, биз буларга 181 үй бериппиз. Булар бизге 84 бош жаткан жер участок бериптир, биз буларга 133 бош жаткан участок бериппиз. Бирок гектарлары бирдей эле. Гектарларын бая айттым силерге. Ар бир гектар үчүн эме кылат. Булар бизге 12 социалдык объект өткүзүп бериптир, биз 8 социалдык объект өткүзүп бериппиз. Булар бизге 2 застава өткүзүп бериптир, биз 1 застава өткүзүп бердик. Анан ушул жерде айтып коеюн, мына биздин айылдар боюнча айтып өттүм. Таштумшук деген айылыбыз бар. Булардын баягы Ходжалуунун ичине жайгашып калган, ичинде болчу да. Мурда эми азыр картаны алып коюшту. Мурда Таштумшук наркы Орто Боз менен биригип турат эле. Кийин Таштумшуктагы биздин үйлөрүбүздү сатып кете беришип, баягы 30 жылдын ичинде. Bir участок сатат, 2 участок сатат, 3 участок сатат. Ушинтип отурушуп, ал жерде 5-6 эле үй калган биздин кыргыздардын азыркы күндөчү. 5-6 эле үй калган. Калганын баарын тажиктер алып, үйлөрдө жашап, бала чакалуу болуп, ошол жерде жашап атышат. Так. Бирок биз аларга мурдагы 21 гектар жерди коюп алып алдык да буларданчы. Булар айтты, биз бул жерде 20 жыл мурда алганбыз бул участоктарды. 30 жыл мурда алганбыз. Биз жашап атабыз. Жашасаң дагы биздин жерибиз. Деп жүрүп 21 гектар болгон 21 гектарды биз Таштумшукка мындай предъява кылдык да. 21 гектарды ал Таштумшукту компенсация кылып алдык. Мына Көктерек айылыбыз жанагы жолдун ортосунда калып кеткен. Ал жерде дагы канча 18 үй курдук беле? 18 үй курдук эле. 18 үй курдук эле, ошол жерде bir 5-6 эле үй жашайт экен. Мен балдарды жөнөттүм, мен барып текшерип келгилечи, канча адам жашап атат деп. 18 үй, себеби деген биягыдагы тажик ортодо калып кетишкен да. 18 үйдөн 5-6 эле адам жашайт экен. Анан кийин аны дагы бердик. Бизге керек эмес ал жер. Ал жердин бизге перспективасы жок, ачык айтканда. Андан көрө башка жака көчүрөйлү деп, башка булардын айылдарын алып туруп ал жерди бердик. То есть биз жөн эле бизге өтө керектүү стратегиялык багыты бар же пайдалуу жерди берген жокпуз. Бизге керек эмес. Стратегиялык багытын жоготкон, чекеде жайгашкан, же тигилердин ортосунда калып кеткен, шахматный болуп каткан жерлерди гана берип алмаштырдык. Аны алмаштырбасак болбойт эле. Андан сырткары ушул айылдардагы Достук, Дөбө, Таштумшук, Көктерек айылдарынын, Мазейиттин жеринен, Теске участоктарынын тургундарын Баткен районунун Бужум айылына карашы Чет Булак участогуна Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан жаңыдан түптөлгөн Жаңы Достук конушунда 181 үйгө салып көчүрүп койдук. Алардын ал жактагы үйлөрү эми чын айтканда кээ бирлеринин үйлөрү эскирип калган мындай үйлөр эле да. Биз жаңы 181 үйдү куруп көчүрдүк. Ушул адамдарыбыздын жанагы үйсүз калбасын деп. Же туруп тургула деген жокпуз. Туруп тургула эмдик жыл аласыңар, туруп тургула аркы жыл эмес, именно салып бүтүп туруп анан көчүрүп анан аларды чыгардык. 181 үйдү көчүрдүк. Алардын жанына дагы 10 сотуктан жер бердик. Эгерде жанына балама үй салам десең, балаңа үй салып ал депчи. Ошондой эле көчүрүлүп келген атуулдарыбыздын маселелерин чечүү максатында жалпысынан 300 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, анын ичинен Баткен район мамлекеттик администрациясына 225 миллион 500 миң сом, Лейлек район мамлекеттик администрациясына 73 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп берилди. Акча каражаттары турак жайына жана бош участкаларына калган кошумча чарбалык курулуштарына жана бак дарактарына компенсация катары төлөп берүү үчүн бөлүндү. Бүгүнкү күнгө 75 жаранга 1 миллион сомдон компенсация төлөндү. Урматтуу туугандар, биз алар жөнү көчүрбөстөн баягы анча буча сарайын калып кетти, тандырын калып кетти, очогун калып кетти, ошолорду восстановить этип ал деп туруп, компенсация да колдун акчаларына бердик. Бул биздин эл да, биз карабасак ким карайт эле? Деп алардын очок-почогунду баягы
анча мынча навес савесиңди же болбосо малга болгон эме сарайларың салып ал деп туруп ар бирине 1 миллион сомдон акчаны бөлүп бердик. Анан Баткен району боюнча жер алмашуу иштери толугу менен аягына чыгарылды жана чек араны кайтаруу жаңы сызыкка өткөрүлдү. То есть алар бизге өткүзүп берди, биз аларга өткүзүп бердик, бүт чек араны тактап, уже жаңы сызык менен чек араны кайтара баштадык. Так, болду эми. Эми мындан ары баарыбыз билебиз, ким кимдин жери экенин. Жанагыдай урушулаш болбойт. Ал эми Лелек районунда Кулунду аймагынын Разаков айылынын Нурматов жана Жаныбаев көчөлөрүнүн Сада участкасы жана Максат айылдарынын тургундарын көчүрүү үчүн 76 турак үйлөр курулуп жатат. Курулуш иштери ушул жылдын 30 ноябрына чейин толук аягына чыгарып, жарандарыбыз үйлөргө берүү пландалууда. Лелек районунку 76 үй экен, аны дагы бүтүп атабыз куруп. Баягы Разаков айылынын ылдыйына куруп атабыз. Кудай калса жолдорун куруп атабыз, асфальттап, тимин укмуш сону. Өзүнчө эле микрорайон болуп калды. Ошол жерге жакында көчүрүп чыгарабыз, мына 30 ноябрга чейин. Алар да жол көчөдө калбайт. Жолдо, то есть жөн эле болуп калбайт. Мына ушул негизинен мен силерге айтарым, урматтуу эл журт. Негизинен ушул биздин чек араны тактоо, бүтүрүү боюнча эми мен деле баягы кыргыз айтып коет. Биле-биле көсөн болосун, сүйлөп чечен болосун дегендей, мен деле башында чек араны кантип чечишибиз боюнча көп деле мындай маалыматым жок эле. Башында президент койгондо айткам, мен ушуну кылбай эле коеюнчу, койчу муну башка бир адамга эле берчи десем, жок, сен бүтүрбөсөң эч ким бүтүрө албайт. Сен бүтүрбөсөң башкалар мына бүтүрүп көрдүң го, эч ким бүтүрө албайт деп мени зордоп жүрүшү койду эле. Анан кийин ушу жарымына иштин жарымына келип калганда болбой калып мен кайра бардым президентке. Урматтуу президент, мени ушул жумуштан алыңыз. Мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, жок, андай болбойт. Сен аягына чыгарышың керек. Кыйынчылык бар, өтө кыйын, бирок тур ушуну аягына чейин деп президентибиз зордоп жүрүп, акыры ушуну аягына чыгардык муну. То есть эми азыр болсо тим эле чек ара боюнча менден өткөн специалист жок болуп калды. Баарын көрүп, билип, өз колуң менен кармап, ушу ызычуу болуп жүрүп, баарын көрүп, билип калдык. Ошондуктан ушул кылган эмгегибиздин баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин ошол койгон тапшырмасынын 2020 күздө койгон тапшырмасы мына 5 жылдан кийин быйыл аткарылып бүттү. Эми толук бойдон чек ара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйруса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Мына бул жерде силер жашап атасыңар, көрүп атасыңар. Мына бул жерден карамык постун ачып койдук. Тажик туугандары өтүп атса керек, тажиктер өтүп атса керек. Аларга препятствие кылбагыла. Биз деле ал жака барып келе беребиз. Алар деле бизге мындай тоскоолдук кылбайт. Ошентип мындан ары Кудай калса тынч жашайбыз деген ойдомун. Бирок ушуга келгичекти балдарыбыздын көптөгөн балдарыбыздын каны төгүлдү. Муну ачык айтышыбыз керек. Балдарыбыз баатырларча курман болду. Бирок курман болгон балдарыбыздын, жарадар болгон балдарыбыз эч кимди унутуп койгон жокпуз. Колдон келишинче жардам берип атабыз. Даже бүгүнкү күнгө чейин жардам берип атабыз. Ар бир курман болгон үй бүлөгө үй алып бердик. Мыйзамда жазылбаса дагы президент айтып үй алып бергиле деп үй алып бердик ар бирине. Бирөөсү да көчөдө калган жок. Так. Андан сырткары чек ара кызматына азыр мындан ары күчтөнттүк. Буларга айлыгын жасап бердик. Өзүңөр билесиңер, эмне үчүн бул чек ара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнөн. Мамлекетибиз күчтөндү. То есть чек араны бүтүрүш жөн эле бир эки адамдын эле колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды. Урматтуу туугандар, ушуну мен силерге мына түшүндүрүп айтып берейин деп атайын келдим. Түшүндүрүп айтканга аракет кылдым, эми түшүнгөндөр түшүндү. Анча-мынча түшүнбөй калгандар болсо,
bir-biringizlerden surap alasыздар. Çoğun rahmat barыңızlarga. Amin. Allah'ım şu Kamçıyek Gıdırşaevичке жана onun koşo жүргөндөргө, birgiштешкендерге, Садыр Нуркожоевичке, бардыңыздарга эл журт, тууган урут дегендей жалпы Кыргызстан ыраазы. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, Аллах Таалам дайыма Кожой Кыдыр колдоп туруп жылооңузду, көптөгөн ишиңизди, максатыңызды мындан дары дагы аткарышка Аллах Таалам сизге жар болсун. Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз Кожой Кыдыр болсун. Дайыма ушундай кыргыз элине кызмат кылууну жазбаңыз. Амин. Аллаху акбар.